Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Өзгөчө кырдаал министрлигине Орусиядан Mi-8 МТВ үлгүсүндөгү тик учак алынды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине Орусиядан Mi-8 МТВ үлгүсүндөгү тик учак алынганын өлкө башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында саамалык эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында болгон. Тик учак бардык аппараттар менен алынды. Лебедка, кычкылтек аппараты, медициналык модуль, өрт өчүрүүчү шайманы, жүргүнчү отургучтары, эки капталында кошумча май бактары, жаңыртылган күчтүүрөөк кыймылдаткыч коюлган, деди Орунбеков. Ал өзгөчө кырдаалдар тармагында колдонулуучу техника улам жаңыланып, мүмкүнчүлүктөрү кеңейип жатканын белгилеген. Эсиңиздерге сала кетсек, Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга 12 октябрь күнү расмий сапар менен келип, 13 октябрда КМШ өлкө башчыларынын саммитине катышкан. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Сузакта 96 үй бүлөгө ылайыкташкан социалдык шаарча курулду. 14 октябрь күнү Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл аймагына Орцай айылында 96 үй бүлөгө ылайыкташтырылган Үмүт социалдык шаарчасынын курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Долбоор Ыйгар Мукты өкүлдүн демилгеси менен Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин колдоосу астында ишке ашырылган. Ага жергиликтүү бийлик 3 гектар жер аянтын ажыратып берген. Шаарчада тигүү цехи, фельдшерлик акушердик пункт, азык-түлүк дүкөнү, мечит жана кичи футбол аянтчалары курулган. Салтанаттуу ачылышка президенттин Жалал Абад облусунда Ыйгар Мукты өкүлү Абсатар Сыргабаев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров, Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин өкүлдөрү, Кувейт мамлекетинен келген демөөрчүлөр, облус мусулмандарынын казысы Нематулла Жээнбеков, жергиликтүү бийлик жана айыл тургундары катышкан. Президенттин облустагы Ыйгар Мукты өкүлү район шаарларда аз камсыз болгон жашоо шарты оор үй бүлөлөрдү колдоо максатында эл аралык уюмдар менен тыгыз иш алып барылып жатканын айтып, мындан социалдык шаарчаларды курууга өзгөчө көңүл бурулганын белгилеген. Өкүл турак жайларда жашоо үчүн керектүү болгон бардык шарттар түзүлгөнү, мындагы жайда тургундар жумуш менен да камсыздаларын белгилеген. Ага катар эл түйшүгүн жеңилдетүүгө жакындан көмөктөшкөн коомдук бирикмеге ыраазычылык билдирген. Турак үйлөрдүн жашоочулары социалдык шаарчаны курууга демөөрчүлөр тарабынан тандалып алынган. Алар биринчи кезекте көп балалуу жалгыз бой энелерге, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, жашоо шарттары оор деп аныкталган үй бүлөлөргө бөлүштүрүлгөн. Камчыбек Ташиевке каршы киллерлер жалдандыбы? Мыйзамдагы Ууру Камчыкөлбаевдин өлчүн алуу үчүн Өзбекстандан атайын 3 адам киши өлтүрүүгө чегараны бузуп Кыргызстандын аймагына өтүп келишкен. Бул тууралуу УКМК дагы маалымдашты. Алар Өзбекстанда бир канча адамдарды өлтүргөндүгү аныкталып, ал жакта да издөөдө жүрүшкөн өзбек жарандары. Каримбердиев Ойбек Аббос угулу 1997 жылы туулган, Рустамов Азамат Шухратович 1996 жылы туулган, Абдулкафаров Исламхон Абдусамат угулу 1994 жылы туулган. Алдын ала суракта берилген көрсөтмөлөргө ылайык жогорудагы өзбек жарандары мыйзамдагы Ууру Камчыкөлбаевдин өчүн алуу үчүн керектүү адамды жок кылуу буйрутмасы криминалдар тарабынан берилгенин билдиришкен. УКМКнын кызматкерлеринин Альфа атайын кызматы менен биргеликте ыкчам иштеринин жыйынтыгында жогорудагы адам өлтүрүүгө аракет кылгандар Бишкек шаарынан кармалып 13 октябрда Өзбекстан тарабына өткөрүлүп берилген. Шаршенбеков соңку 1 жылда 28 бетте иш өткөрүп бир да ирет жеңилген эмес. Кыргызстандык грек-рим күрөшү боюнча балбан Жоламан Шаршенбеков 2022 жылдын август айынан бери эл аралык мелдештерде бир да ирет атаандаштарына жеңишти берген эмес. Шаршенбеков былтыр август айынан тарта 7 расмий жана 1 бейрасмий мелдешке катышып 28 жолу беттеш өткөргөн жана алардын бардыгында жеңишке жеткен. Ал 2022 жылы августта ислам тилектештик оюндарында алтын уткан, андан кийин сентябрда дүйнө биринчилигин жеңип, алгач ирет дүйнө чемпиону болгон. Андан соң 2023 жылы мартта Дан Колов Никола Петров мелдешинде алтын байге тагынган. Апрель айында Астанадагы Азия биринчилигинде алтын медаль утуп экинчи жолу Азия чемпиону наамына татыган. Ошол эле айдын аягында Поддубный рестлинг лига мелдешинде жеңүүчү болгон. Августта
Lidzonbur Ivanovic Gedza Memorial мелдешинде бардык атаандаштарын жеңип, бул турнирдин алтын медалын таңган. Ал эми сентябрда дүйнө биринчилигинде экинчи рет алтынга кол жеткизип, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону аталган. Октябрь айынын башында Азия оюндарына катышып, алгачкы жолу Азия оюндарынын жеңүүчүсү болгон. Өнүккөн мамлекеттерде Крим дүйнө деген көрүнүш жок. Президент уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш тууралуу комментарий берди. Бишкекте ушул жылдын 4-октябрында атайын операция учурунда Крим төбөлү камчы Көлбаев жок кылынды. Бул окуя коомчулукта азыркыга чейин кызуу талкууланып, ар кандай сөздөр, пикирлер айтылууда. Ал ортодо уюшкан кылмыштуу топ, алардын лидерлери деген түшүнүк Кыргызстанда таптакыр жок болушу керек дегендер да бар. Биз буга байланыштуу президент Садыр Жапаровдун пикирин билдик деп жазган Хабар KG мамлекеттик сайты. Уюшкан кылмыштуу топтун лидери делген Камчы Көлбаевдин УКМКнын операциясы учурунда жок кылынышы акыркы күндөрү социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган темалардын бири болду. Аны жактагандар да, жектеп, сындагандар да бар. Камчы Көлбаевди өлтүрбөй кармаса болбойт беле деген да пикирлер жок эмес. Сиз бул операция даярдалып жатканын билдиңиз беле? Мен деле алгачкы маалыматты силер сыяктуу интернет булактарынан көрдүм. Дароо эле башкы прокурорго чалып, аскер прокурорун алып, өзүң барып жерден көрүп, мага так маалымат берчи деп жибердим. Ал барып жерден көрүп, мага кайра чалды. Атышуу болуп кетиптир, өлүм бар экен, жарадарлар бар экен деп. Операция кандай болгон, мыйзамдуу же мыйзамсызбы, тез арада тергөө иш жүргүзүлсүн делип, иш аскер прокуратурасына берилди. Азыр тергөө жүрүп жатат, жыйынтыгын күтөлү. Негизи эле криминалдык чөйрө коомчулуктун мамлекеттик түзүмдөрдүн ишмердүүлүгүнө кандай таасир этет? Уюшкан кылмыштуу топ, алардын лидерлери деген түшүнүк өлкөбүздө таптакыр жок болушу керек дегендерден бар. Ошол эле учурда кайсыл бир көйгөй жаралса, мамлекеттик түзүмдөргө караганда крим авторитеттерге кайрылсаң, алар тез чечип берет деген пикирди кармангандар да жок эмес. Ушуга пикириңиз кандай? Негизи өнүккөн мамлекеттерде крим дүйнө деген түшүнүк жок. Ошон үчүн өнүгүп жатышат. Албетте криминалдык чөйрө мамлекеттин эле эмес, жарандардын, инвесторлордун да ишмердигине терс таасир этет. Каракчылык заманды унутуш керек. Азыр эшикте 21-кылым, баары мыйзам чегинде болушу керек. Кимдир бирөөнү бирөө каракчылык кылса, сөзсүз түрдө күч органдарына кайрылышы керек. Биз тез убакытта өнүккөн мамлекетти курушубуз керек. Ансыз деле алыс барбай эле коелу. Ошоно мамлекеттерден бир канча жылга артта калып кетиптирбиз деген президент Садыр Жапаров. Канатбайке азыр от массажын кылып атабыз. Сурайлы, Канатбайке кандайсыз, тамандары сотабы? Жакшы. Муздаган жерлерден бүттер чыгарат экен да. Бул желке кулактын ичтеринен бери жаман жакшы болуп калды. Врачтарга барып 2-3 жылдан бери айыга албаган жерлер ушул жерден от сонун экен. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөп, жаңынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат журкан менен кызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримдагы кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем, мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11,8 миллиард куб метрди түздү. 16-октябрга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11 миллиард 873 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялар ААКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 300 куб метрди түзсө, суунун керектөө секундасына 170 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырган. Бириккен Араб Эмирлигинин ишкерлери менен сүйлөшүү үчүн Жапаров Абу-Дабиге барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Абу-Даби шаарына келди. Бул тууралуу анын маалымат кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы Бириккен Улуттар уюмунун соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясы тарабынан уюштурулган дүйнөлүк инвестициялык форумдун 8-сессиясына катышат. Акылбек Жапаров ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын жогорку даражалуу кызмат адамдары менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Абу-Дабидеги мамлекеттик корпорациялардын жана алдыңкы компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, андан эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары арттыруу маселелери талкууланат.
Маалыматта Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмираттын вице-президенти, премьер-министри Дубайдын башкаруучусу Мухаммед ибн Рашид Аль Мактумдун жеке чакыруусу менен Абу Дабиге баргандыгы баса белгиленет. Аксыда Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Аксы району боюнча көзөмөлчү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 11-октябрында УКМК тарабынан катталган материалдын алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда пара талап кылуу каралган кылмыштын негизинде козголгон иш боюнча Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Аксы району боюнча көзөмөлчү Смотрящий кармалды. Кармалган адам физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуу жолу менен Аксы районундагы жеке ишкерлерден системалуу түрдө акча талап кылып жүргөнү аныкталган. Көрүлгөн ыкча мүлүктөө иш-чараларынын жүрүшүндө МАК жашаган жеринде каттоодон өтпөгөн ок атуучу куралдар жана ага ок дарылар табылып процессуалдык тартипке алынды. Учурда кармалган адам УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө абагына киргизилди. Кармалган жарандын башка кылмыштарга тиешеси бар экендиги аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК пара талап кылуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузулушу боюнча Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыктын өмөт кызматына телефон аркылуу кайрылууну өтүнөт. 037 22 5 60 49 037 22 5 49 61. Ысык көлдө 5 жылдыздуу мейманкананын курулушу башталды. Туманбаев. Ысык көлдө 5 жылдыздуу мейманкананын курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын жаратылышы туристтик потенциалы жагынан бир катар өлкөлөрдөн алдыда турат. Кудай бизге 4 мезгилди өз убагында берген, ошол эле кезде 4 мезгилди бир убакта көрсө болот. Тилекке каршы көп убакыттардан бери туристтерге шарттар түзүлгөн жок. Союз мезгилинде курулган имараттардын кызмат көрсөтүү мөөнөтү тебак эле бүткөн. Акыркы 2 жылда курулуш тармагы жанданды деп айтсам болот. Анын катарында эс алуучу жайлар, коттедждер, 5 жылдыздуу мейманканалар курулуп оңдолуп жатат. Бүгүн Ысык көлдө дагы бир 5 жылдыздуу мейманкананын курулушу башталды. Бул заман талабына ылайык бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Сейил багы менен мейманкана болот. Кыргызстан мындан ары мыйзам үстөмдүк кылган, ар бир жаран тартипке баш ийген. Туристтер жана инвесторлор үчүн эң коопсуз өлкөгө айланат. Ийгилик, жакшылыктар болсун достор деп жазган Туманбаев. Ошто грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнир старт алды. Ошто Кыргыз-Иран достугу спорт комплексинде 2008-2010 жылы туулган жаштар арасында спорт чебери, Кыргызстандын 17 жолку чемпиону Алым Ажыматовдун жаркын элесине арналган спорттун грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнир башталды. Бул тууралуу мэрия билдирди. 2 күндүк мелдеште Кыргызстандын булуң бурчунан катышкан 400дөн ашуун спортчу күрөштүн 12 салмак категориясы боюнча күч сынашышат. Турнирдин жеңүүчүлөрүнө Ош шаарынын спорт комитети тарабынан медалдар, баалуу белектер жана кызыктыруучу сыйлыктар ыйгарылмакчы.